Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы такси кызматынын айдоочуларын лицензия алуу үчүн документтерди өз убагында даярдоого жана тапшырууга чакырат. Белгилеп өтсөк, акыркы мөөнөт 2025 жылдын 1-декабры лицензия алуу үчүн төмөнкү документтердин чогултуу талап кылынат. Жеке жактар үчүн транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө көлүктүн транспорт каражатын башкаруу укугуна ишеним каттын көчүрмөсү, техникалык кароодон өткөндүгү жөнүндө актынын көчүрмөсү, ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу келишиминин көчүрмөсү, менчик укугунда же оперативдүү башкаруу укугунда автомобилдик транспорт каражаттарын күн сайын рейс алдында техникалык кароо жана айдоочуларды медициналык кароо үчүн өндүрүштүк техникалык базасы бар юридикалык же жеке жактар менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү, 3 жылдан кем эмес айдоочулук стажы бар тиешелүү категориядагы айдоочулук күбөлүктүн көчүрмөсү, белгиленген формадагы ден соолуктун абалы жөнүндө медициналык маалымат, соттуулугу жоктугу тууралуу маалымат, оор жана анча оор эмес кылмыштар боюнча соттолгон жарандарга лицензия берилбейт. Алып туруп, анан кийин линияга таксиге чыгыш керек. Эмне үчүн сизден сурап атам, анткени лицензияны эгерде унаа техникалык кароодон өтпөсө, айдоочунун 3 жылдык тажрыйбасы болбосо, ал кишилер лицензия ала албайт. Оң рулдуу унаалар такыр ала албайт. Ошону коомчулукка айтып жүрөбүз да, убакыт бар, дагы бир 10 күн, 15 күн бар. Эртерээк барып лицензияны алыңыздар. Бүт перечень тийиштүү документтерди алып барыптыр. Макулбу, сиз ала элек турбайсызбы? Такси кылбайсыз. Жок, просто такси кенинен токтотуп атабыз. Байкеңизге айтып жеткириңиз, макулбу? Май кызматкерлер токтотту. Лицензияны талап кылып сурашты. 1-декабрдан баштап күчүнө кирет экен, ошону алып алыңыз деп, макулбу? Жеке жактарга лицензияңыз жок болсо 7500 сом өлчөмүндө айыппулдар салынат. Юридикалык жактарга 23 күндөн айып салынат. Bir жылга жеке унаалар 500 сомго аласыз. Юридикалык жактар болсо 1000 сомго. Ал милдеттүү болот да. Ошону эртелеп атабыз, макулбу? Болбосо 1-декабрдан баштап биз тараптан рейд жүргүзүлөт. Мына массалык маалымат каражаттары менен чогуу. Анан тийиштүү айыппулдар салынып калат. Макулбу? Жо, акчол. Атак негизи унааңыз тазабы? Штрафтарыңыз жокпу? Ичкен жоксузбу? Уктаган жоксузбу? Жо да.